Бул кичинекей шаарчадан болгон кыздын окуясы. Буш кылган учурда жазууну жакшы көрчү. Бул кичинекей кыз 6 жашында өзүнүн эң биринчи коен аттуу чыгармасын жазат. Коёндо кызылчасы болот. Бул кыз окуясын апасына айтып берет. Ошондо апасы аябай жактырып, анын аракети үчүн мактады. Жана дагы аны көбүрөөк жазууга үндөдү. Ал кыз мектепте тартынчаак жана көп сүйлөчү эмес. Ал кыял жашоосунда жашачу. Ар дайым бирдемкени жазуу менен алгиле. Эми 15 жашында аны менен эң жакын болгон чоң апасы өтүп кетет. Бирок жашоодо бакытсыздык эч качан жалгыз келген эмес. Атасы менен болгон мамиле тоску чыгат. Апасы болсо катуу ооруп калат. Мээни так иштен чыгаруучу оору менен. Апасынын абалы күндөн күнгө начарлап барат. Бул кичинекей кыз үчүн апасынын абалы терең түйүшүктүү болду. Көп өтпөй энеси кайтыш болот. Жоготуп алуу үчүн терең болду. Ошентип жашоо уланып күндөрдүн биринде жергиликтүү гезиттен окуп, гезиттин жарнамасы аркылуу жумуш издеп келет. Португалияда англис тили мугалими болуп элен. Ошентип жаңы жумуштап, жаңы жашоону баштоону каалайт. Мына мүмкүнчүлүктөн пайдаланып Португалияга мугалим болуп келет. Бир күнү баарын тележурналисти менен таанышып калат. Көбүккө сүйлөшүп, бири-бирине назар түшөт. Экөө өтө кызыктуу маек ачышат. Англия жазуучусу Джейн Аустин жөнүндө. Аларга таанышуу жагат жана көп өтпөй бирге көбүрөөк болуп башташат. Бир жылдан соң алар үйлөнүшөт. Кийинчерээк дагы бир жылдан кийин аларды Кудай кызды кылат. Бирок кыздын дагы жашоосуна көлөкө кирет. Ал үй бүлө чыр-чытагынын курмандыгы болот. Анан күндөрдүн биринде күйөөсү аны үйдөн кууп чыгат. Ошентип кичинекей кызын алып шаардан чыгып кетет. Жумушсуз жана мамлекеттик пособияга көз каранды эле. Кичинекей кайда жалгыз бой эне болуп караган учур анын жашоосунун эң кара сүртүндөрү болду. Ал ушунчалык кедей болчу. Жада калса квартирасына да достор жардам берчү. Кээде ал тамак жебечү. Себеби жалгыз кызы үчүн. Себеби бардык ушул кырдаалдар жолу жок ийгиликсиздигинге тартчу. Жана бул ал үчүн бул бакытсыздыктын баары бүткөчүдөй сезилчү. Ал аябай терең депрессияда болду. Жада калса жашоого да үмүтү жок болчу. Бир учурларда өзүнүн өмүрүн кыюуну да ойлонду. Бирок бир гана кызы үчүн ал жашоосун улантчу. Бирок аягы келип жашоосуну жакшы нукка өзгөртүүнү чечти. Ошентип фантастика романдарын жазып баштады. Ал жазууга отурганда бардык нерсени унутууга аракет кылчу. Күндөн күнгө жазууну көбөйттү. Ал көп учурда кафелерге барып китебинин үстүнөн иштечү. Албетте кызы уктаган учурда. Жада калса ал кафеден эч нерсе сатып албачу. Болгону бир чашка кофе заказлап. Ошондо гана жазуу учурунда фильмин эсеани чыгарып сала албачу. Ошентип ал аягына чыгарды. Жазып жаткан романдын 3 бөлүмүн жазганын басмаканага жөнөттү. Бирок тилекке каршы алар кабыл алышпады. Ошентип ал кийинки басмаканага жөнөттү. Бирок кайрадан жок деген жооп алды. Электрондук адреси кабыл алынбады деген каттар толуп калды. 12 түрдүү басмаканага жөнөткөндөн соң жана алардан жок деген жооп уккан соң ал китебине ишенимин жоготуп баштады. Бирок акыры келип бир күнү Bloomsbury компаниясынын редактору отуруп анын окуясын окуп баштады. Бактыга жараша анын 8 жашар кызы да бирге болчу. Кичинекей кыз үчүн бөлүмдөрдү ачуу кызык эле жана аягына чейин угууну жакпыраак болчу. Жана бул көзөрмөндөр редактордун ыраазылыгына татыйт. Бирок редактор аялга кеңешин айтат. Кошумча жумуш табууну. Себеби ал көп акча таба алмак эмес. Жаштарга фантастика окуяларын жазуу менен. Июнда 1997-жылы 31 жашында анын биринчи Гарри Поттер жана Даанышмандык таш романы биринчи басылышы 1000 нускада чыкты. Чанда окурмандар бул китептин даамын татканда эскиндүү түрдө өсүп баштады. 5 айдан соң анын китеби биринчи сыйлыгын алды. Несле эң акылдуу китеп сыйлыгы. Жана көп өтпөй Joanna Rowling стресстен чыкты, жумушсуздуктан арыды. Жалгыз бой эне, мамлекеттик жүрөк пулга көз каранды аял дүйнөдөгү эң көп сатылган китептин автору болду. Анын биринчи Гарри Поттер жана Даанышмандык таш китеби азыркы учурга чейин эң көп сатылуучу китеп. Азыркы учурда анын 7 бөлүмүнөн турган китеп 450 миллиондон ашуун нускада сатылууда. Анын китебинин негизинде тартылган кинолор 7,5 миллиарддан ашуун киреше алып келди. Жана 2004-жылы Forbes журналы Joanna Rowlingди дүйнөдөгү биринчи китеп жазуу менен миллиардер болгон адам деп атады. Ал бир күндүн ичинде ийгиликтүү болгон жок. Ал көптөгөн четки кагууларды жана кыйынчылыктарды кечирди. Жалгыз бой эне кызына кам көрдү, депрессия менен күрөштү. Жана ушулардын бардыгы аны күчтүү адам кылып тарбиялады. Биринчи романын бүтүрүүгө жардам берди. Анын байлык бийлиги жок болсо дагы ал эч качан бул кыйынчылыкты, азапты, жашоо сабагын унутпайт. Жана байлык бийлигинин көп бөлүгүн кайрымдуулукка багыштады. Жыйынтыгында 2011-жылы миллиардер статусунан айрылды. Joanna Rowlingдин окуясы талыкпас мээнет ийгиликтен экенин тастыктады. Анын жашоосунан бир сенин кыялың болуп болбоорун деп тастыктаса да сени токтотуусуна жол бербөөң керек. Тоону бузам деп майып болуп калба. Аны өзүңдүн тирегиң катары пайдалан. Корутунду катары эмес. Кыйынчылыктарсыз бул дүйнөдө жашоо мүмкүн эмес. Ар бир каямыңыз коркунуч астында жашасаңыз, бул жашоо эместир. Жана ийгиликке жетпешиңиз анык. Бул сөздөр Joanna Rowlingдин Гарварддагы башкы сөзү болду. Бул чыныгы мотивация жана жашоону өзгөртүүгө түрткү берүүсү анык. Көргөнүңүздөр үчүн рахмат жана ырайымда болуңуздар.